Акбосодогу окуяны билдиңиздер окшойт. Көп жаңылыктардан кайра мага дагы жиберишти балдар. Бир жаш кичинекей кызды бир огородко алып барып, жаман ыплас иш кылайын дегенде колго түшкөн да. Бүгүн мекендештерим, биз жаш балага эң биринчиси коопсуздук маселесин үйрөтүшүбүз керек. Берген тарбиябыз мурдагы менен азыркы салыштырууга айырмасы 100% бар мекендештерим. Мурда биз автобуска кирип, бирөөгө места берген, орун берген дейт элек. Чоңдорго орун берген дейт элек, мисалы үчүн. Азырчы 10 жашар, 15 жашар жаш бала, кыз бала чоңго орун берип, өзү тыгылышта, кысылышта, сыгылышта кетиш керекпи? Ушундай болуш керекпи? Бизде толтура азыр өзүбүздүн ичибизде Кыргызстанда жыныстык тарбиясы, психологиясы бузулгандар толтура. Автобуста аяк биягын кармалагандар толтура. Жыныстык зордукка кабылган кыздарыбыз толтура тилге каршы. Жаш бала дагы унчукпайт. Бирдекедеси дагы ишенбейт көбү. Ата энеси ишенбеген жаш балдар дагы толтура. Бала болтуруп ата энесиге ишеничи жок жаш балдар канча. Мурда биз орун берет элек да, мурдагы доор адамдары башка, түшүнүгү башка, деңгээли башка. Азырчы бири-бириңди тааныбайсың, бири-бириңди. Жолдо кетип атсаң, жүк көрсөң колунда, жүгүн алгын, жардам бергин дейт. Бирок мен жеке мисалы балалуу болсом, мен балама айтам, балам, колундагы жүгүнү кара. Сен көтөрө алсаң, жардам бергин. Сен жашың 12-де, сөөгүң ката элек, ден соолук чың боло элек. Эгер сен ооруак бирдеке көтөрсөң, эртең белиң ооруп калат, бирдеке болуп каласың балам. Мисалы үчүн. Балам, сенин жыныстык жактарың бар. Чындап бата сүйлөш керек да балам менен эркекчесиге. Бул жактарыңы башка жат адамга көрсөтпө. Кармаса мага айткын, кармабаш керек башка жат адам. Эгер бирөө жүр кет шоколад алып берем десе, ишенбегин, барбагын анын көтүнө. Эгер шектүү бир паланча огородко барабыз, жүрүн ак көчөгө барабыз десе, эч качан барбагын. Дароо мага чалгын. Мага айткын деп. Бүгүн коопсуздук маселесин балдарыбызга эң биринчи үйрөтүшүбүз керек мекендештерим. Неге? Заманыбызды жебес. Эч качан балаңды таятасыбы, тайенесиби, апасыбы, кайненесиби, башкасыбы, ол диядиясыбы, башкасыбы эч качан балаңды анын колуна тапшырып кетпе. Ал караша сакалчан таксыр болсун, намазкан болсун, ажга барып келген болсун, айырмасы жок. Жаш балаңды, кызың болсо тем более эч качан таштап кетпе. Эмне үчүн? Аларда дагы нәпс бар. Көрүнүш ой идеал сонун. Бирок ичинде арамы менен жүргөндөр толтура бүгүн. Жаш кызыңа, жаш балаңа өтө сак бол, мекендешим. Өтө сак бол. Жер үйдө жашаштан коркосуң да. Неге? Эмне үчүн? Айыл, квартира тынчыраак, квартира коопсузураак деп квартирага качат. Чыныгына коркпалдың да, адамдар ишенч жок. Биз айтабыз, кайтар дүйнө биз не кылсак ошо кайтат. Жизнь бумеранг. Динде дагы сен бирөөнүн кызына кандай кордук көрсөтсөң, ошол сенин башыңа келет. Бирок жөн эле жүрсөң дагы бүгүн зыян берип кетип атпайбы мекендешим? Өзүңдү жолунда кетип атсаң, аркандан келип уруп атат машинасы менен. Чегип алган, ичип алган толтура болуп атат бүгүн. Ошондуктан бүгүн коопсуздук маселелерин балдарыбызга эң биринчи үйрөтөйлү. Жолдон кантип өтөт, өзүң керек болсо ата болсун, келип пешоходдон биринчи оң жактара мындай кылып, мындай басасың балам деп туруп, пешоходдон өзүң басканды үйрөт. Светофорду мынтип кара деп сактыкты биринчи орунда үйрөтөйлү мекендештер. Бул негизги маселе бүгүн.